Менин икигайым бул. Ушул китеп которуп басып чыгаруу. 3-4 адамдан өткөндөн кийин деле бирок ката чыга берет. Мында одоно ката бар, анан кийин табаштуу ката бар да. Бирок мында одоно ката бар да, эме стресс болобуз. Бизди чоңойткан ата энелердей биз дагы балдарыбызга мамиле кылып турган болсок, бул аябай чоң травмаларды жаратат да. Биз деле травмалар менен чоңойдук. Китепти окуган окурмандардын берген кайтарым байланышы дем берет. Ошол эң чоң бизге мотивация. Бакытбек Абдуллаев дүйнө жүзү кызыгып окуган бестселлер китептерди кыргызча которгон Китепстан басма үйүн жетектейт. Ал жогорку билимди Түркиядан алып, мамлекеттик башкаруу адистигин аяктаган. Кыргызстанга келген соң жеке компаниялардын биринде иштеген. Иштеген жерде бизде китеп окуу саатыбыз бар эле. Ар кимибиз ар кандай тилде, бирөөсү англисче, бирөөсү орусча, бирөөсү түркчө китептерди окуп атып, бирөөсүгө айтып берип атып, 4 жыл ошондой талкуулап жүрдүк да. Анан баардык талкуунун аягында ушундай сөз менен бүтчү, ушул китептин кыргызчасы болсо жакшы болот эле, кыргыз окурмандарга жетет эле депчи. Анан бир күнү ойлондук дагы мындай, эми сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө дагы бир эме көрсөтпөйлүбү, бир китепти которуп калдык. Ошол дүйнө кайсы тарапка барып атат, биз кайсы тарапка да жүрөбүз, дүйнөдөн да кабардар болойлук деген, кабардар кылайлы биздин жарандар деген ойдо ушул китептерди которуп баштадык да. Азыр жаңы эле ошо балдарга арналган чыгарма боюнча автордук укугун келишим кол койдум. Окуп бүттүм. 2-3 күндөн бери эмесин Башка тилден кыргызчага которулган китептер кээде ийгиликтүү болуп, окурмандарын тапса, кээде такыр эле сатылбай калган учурлар болот. Автордук укук алуудагы кыйла түйшүктүү жана бир топ каражатты талап кылат. Бирок Бакыт мырза бул иш анын жашоодогу миссиясы болгондуктан ишин сүйүү менен жасайт. Негизи адам өзүнүн жакшы көргөн ишин кылса, анан колунан келген ишти кылса, адам бактылуу болот. Акча да алып келсе, анан элге да пайдасы тийсе, бул ошондо адам стресс болбойт. Бардык нерсе албетте акча эмес. Эгер Кыргызстанда бизнес кылам десең, акча табам десең, китеп сектору эч качан сени бай кылбайт. Өзүм деле ошо икигайым 30 жаштардан кийин таптым да, китеп даярдоо. Бир жагынан өзүм жакшы көрөмбү, жакшы көрөм. Колуман келип, акчаны азыр алып келбейт. Алардын автордук укугун да алыш аябай кыйын. Мисалы, бир китептин Amazonда сатылган баасы $30. Автордук укугун алып, мисалы, 1000 штугуна $1500 төлөп, аны которуп, 1 жыл которуп, редакциялап, анан китепти чыгарабыз. Мында 500 сом десең, 700 сом десең, көбү ала албайт. Джеймс Клир дегенден Atomic Habits деген, атомдук адаттар деген китеби бар. Ошону окугандан кийин дем берди, ошондон кийин чуркап баштадым. Акыркы 4 жылдан бери чуркайм да. Чет тилдеги китептерди кыргыз тилине которуу алдында Бакыт Абдуллаев өзү сөзсүз окуп, таасирленгенден кийин гана ал китепти которууга киришет. Окуган китептери анын жашоосуна көп пайдалуу адаттарды ишке ашырууга шыктандырган. Аң сезимиң өсөт, сынчыл ойломуң өсөт. Анан маселелерди мындай кенен алкакта масштабтуу караганга мындай мүмкүнчүлүк берет да. Басма үйдө котормочу, корректор, дизайнерден сырткары 3 адам иштейт. Басма үй демирчүлөрдүн колдоосу менен өз кендигин өзү кесип келет. Кыргызстанда китеп жетишсиздиги чоң көйгөй. Айрыкча түп нускасынан кыргыз тилине которулган китептер. Аны эске алуу менен Китепстан басма үйү акыркы учурда балдар адабиятына тиешелүү китептерди которуп жатат. Бакыт Абдуллаев мамлекеттик деңгээлде колдоо болсо, китеп тартыштыгы кыйла жоюлмак деген ойдо. Ошондой эле Кыргызстанда тар чөйрөдө гана китеп окуу маданияты акырындык менен жогорулап жатканын айтат. Ошол китепти окугандардын чөйрөсү 5000-10 000 адамдай эле да. Республикалык деңгээлде мындай окуган же болбосо Кыргызстанда басылып чыккан, мисалы 10 000ден ашык сатылган китептерди санай турган болсок, өтө аз да. Бирок жалпысына мисалы балдар адабияты, жан дүйнөнү байыткан китептерди чыгарганда көп сата албай атабыз да. Бир жактан албетте маркетингден аксап аткан болушубуз мүмкүн. Элдин дагы аң сезимине мындай ойгото албай аткандар болушубуз мүмкүн. Бир канча себеби бар.
Акыркы учурларда китепте жазылган каталардан улам коомчулук тарабынан көп сын айтылып келет. Ал эми Китепстандын тарыхында бир чоң ката кеткен учур болгон. Бир жолу болду, бир эле китеп жөнүндө 84 жөнүндө. 1984 боюнча эме болду, аны мойнубузга алабыз. Мындан башка ойнубуз калбайт. Андан башка керек. Баягындай эмеде мындай одоно ката бар, анан кийин табаштуу ката бар да. Ал жерлерге ал табаштууларга вообще эме кылбайт эмне көңүл бурбайбыз. Себеби болуп турат алчы. Бирок мына одоно ката бар да, эме стресс болобуз. 3-4 адамдан өткөндөн кийин деле бирок ката чыга берет. Анан минимум ката менен чыгарганга аракет кылабыз. Азыр буну уже версткасын жасаган адам менен кайрадан бир сейре карап оңдойбуз. Акыркы 2 жылда Китепстан басма үйүндө эң көп окурмандарын тапкан Бакырбаган апалар аталышындагы китеп. Ал 12 000 тираж менен сатылган. Аялдарга эмес, эркектер дагы окуй турган китеп. Бакырбаган апалар десе, бизден китеп алгандар, аялыма алып берейин деп эме кылып коюшат, бирок буну биринчи кезекте өзүң эркек окуш керек, анан аял окуш керек десем, деп эме кылып коюшат. Анан албетте бала тарбиясы боюнча мындай биз башка коомдо чоңойдук. 90-жылдагы балдар башка түшүнүктөгү ата энелер менен чоңойдук да. Азыркы балдар альфа муундун балдары башка ой жүгүртүүсү бар. Аларга да башкача мамиле кылыш керек. Бизди чоңойткан ата энелердей биз да балдарыбызга мамиле кыла турган болсок, бул аябай чоң травмаларды жаратат да. Биз деле травмалар менен чоңойдук, эми жалпы кыргыз коому. Анан ушул нерселерди алдын алыш үчүн бул китепти котордук. Бул баягы диджитал файлдын мындай исходный вариантын беришет. Текстин сатып аласың. Мынтипчи. Анан сүрөтүн өзүнчө сатып аласың. Бул жерде 36 китеп болсо, 36 тең менин мындай балам сыяктуу да. Баштакы жылдары аябай кыйын болду авторлук укугун алгангачы, себеби алайын десең эле жазасын, жооп беришпейт. Канча даана чыгарасын дейт. 1000-2000 десең мында кызык да коюшпайт да. Сатылып атат, арзандай сезилиш мүмкүн, жеткиликтүү баада деп. Бирок ал китептер көбү авторлук укук сакталбай эле уру китептер да. Биздин негизги принцибибиз авторлук укукту сыйлоо. Авторлук укугун алып, автордук гонорар баягы роялти деп коебуз, роялтисин төлөп, келишим түзүп, анан чыгарабыз. Башка басма үйлөрдөн, башкалардан биздин мындай кескин айырмалаган нерсе ошол авторлук укугун алуу менен чыгарабыз да. Анан китептерди оригиналынан, түп нускасынан которгонго аракет кылабыз. Мисалы 90% кээ бир китептерди биз авторлук укугун алып келишим түзөйүн деп атканда карасаң, ал китептин которуп, кыргызчалап сатып аткан болуп калышат. Анан биздин мындай ошончо эмгек кылганыбыз текке кеткен учурлар бар да. Жакында да бир китебибиз ошондо болду. Бирок буну уже принципиалдуу түрдө соттошконго чейин бара турган болуп калды. Жаштарды сындашат, ушу мотивациялык китептерди окуй беришет депчи. Бизде 20 жаштан 35 жашка чейинки курактакылар изденген курак болот экен да. Изденген курак ар кандай китептерди окуп көрөт. Бул мотивациялык китептер дагы белгилүү бир период үчүн керек. Ошол китептерди окуп, кандай бир сабактарды чыгарып, өзү үчүн пайдалуу нерселерди алгандан кийин анан ал китептерди кийинде окугусу деле болот. Андан кийин көркөм адабий. Бизде ошол 20 жаш, 35 жаштагы адам эмелер, жаштар көбү 90-жылдын эмелери. Окуучулар 90-жылы билим берүүгө көңүл бурбай калды, китеп окуу адаты жок болчу. Ошолор азыр мотивациялык китептерди окутат. Эгер биз жаштайынан балдарыбызды ошо китеп окууга үйрөтсөк, алар көркөм адабий китептерди да окушат, анан мотивациялык китептерди дагы терип, пайдалуусун окуп калышат да. Бизде тилекке каршы көз карандысы алгандан бери деле мындай көп жылдар китепти коом катары, мамиле катары унутуп калгандыктан креативдүүлүк 2 жаштагы балада 98% болот экен, 10 жашка барганда ал 30%га түшүп калат экен. Мектеп бүтүргөндө 12%, университет бүтүргөндө 2%га чейин түшүп калат экен да. Бул баягы баланы чектеп, аны кылба, буну кылба деп атып, бала өзүн чектеп калат бир эмеден. Анан эл эмне дейт деген бар, ата эне эмне дейт деп атып, өзүн
бир нерсе өзүнүн пикирин эркин айта албаган коомдо инновация пайда болбойт да. Жаңы нерселерди ойлоп чыгыш үчүн китеп окуганда гана бир жаңы идеялар пайда болушу мүмкүн, фантазиялары өсүп, креативдүүлүк пайда болот да. Бул басмага берилерден мурда акыркы текшерүүлөр болду. Анан аны экрандан бир сыйра карайбыз. Мына оңдоолорду бир сыйра кайра киргизип туруп, анан басмага макул деп беребиз да. Бул басмага даярдап аткан акыркы китептерибизден бул кырсыкты урган айсберг, көп сатылган, эң көп окулган китептерден бирөөсү. Ошону кыргызчага котордук. Биздин коомчулукта басма үйү менен басма кананын айырмасын билбегендер бар да, көпчүлүгү. Бизге деле биздин китепти чыгарып берип коесузбу деп кайрылгандар көп да, телефондон, СМС жазып. Негизи басма үй болсо биз баягы иштин интеллектуалдык эмгегин жасайбыз да. Ошол китеп даяр болгондо, дизайны даяр болгондо бул жактан бир сыйра эмесин карайбыз, текшерип, карап, оңдоолорду киргизип, андан кийин бул басмаканага беребиз. Алар болсо ошол машинкаларында эме басып беришет. Зымырат Акинбекова, Асель Романкул кызы, Арабыздагы адамдар берүүсү.